Düşmandan belcirin saklanan Şermalas. Salamazlar. Biz Adakan Kimsanbayev ekөөбүз 10,5 миңден добуш алыппыз. Азыркы президентибиз 6 миңден тегерегинде добуш алган. Силердин добушуңуздар ар дайым бизди колдоп келет. Сиздер ар дайым биздерди колдоп, биздин саясий жүрүштөрүбүзгө, биздин саясий кадамдарыбызга дем күч берип келесиздер. Ошондуктан мен сиздер менен жолугуп, сиздер менен сүйлөшүп, сиздердин ал акыбалыңарды сурап келиш үчүн, учурашып келиш үчүн келип отурамын. Бул жерде эч кандай шайлоо жок, өзүңүздөр билесиздер бүгүнкү күндө. Эч кандай шаан шөкөт жок, эч кандай бир шайлоо боло турган деле нерсе жок. Жөн эле ушу сиздер менен сүйлөшүп келейин деп. Себеби саясатчылар негизинен ушу шайлоо болгондо келип калышат. Негизинен шайлоонун алдында келишип, ушу шайлоо болоордо келишип, эл менен ушул программаларды айтып кетишет. Ал эми мен ушу шайлоосу жок эле келип кетейин деп чечтим. Бүгүнкү күндө бир эле аксы жерин эмес, бүт мамлекетибиздин бардык булуң бурчун кыдырып, бардык жерде элдер менен жолугушуп учурашып келе жатам. Мына бүгүн Кудай буйруп, Алла Таалам колдоп, мына сиздердин алдыңыздарга келип отурамын. Кудай кааласа сиздер менен дагы ушу жакшылап бир баарлашып кетейин деген оюм бар. Урматтуу туугандар, эми бүгүнкү күндөгү мамлекетибиздин саясий экономикалык акыбалын, мамлекетибиздин бүгүнкү күндөгү жашоо турмушун, ошонун ичиндеги элибиздин жашоо турмушун бардыгыңыздар жакшы билесиздер. Бирок ошол эле мезгилде эч ким бүгүнкү күндө канааттандырарлык деп, же канааттанып, же болбосо мактанып айта турган эч нерсе жок экенин да билебиз. Бардык нерсени биз ачык айтышыбыз керек. Ачык айтпай бекитип жүрүп, мына ушул жерге келип отурабыз. Бизде качан болсун бийлик тарабынан жакшылар айтылат, жакшы деп айтат, ушул өнүп атабыз, өсүп атабыз, жыргап атабыз. Ал эми оппозиция тарабынан андай болгон жок деп айтып турат. Бүгүнкү күндө мен оппозиция тараптагы адам эле эмес, ошол жөнөкөй карапайым элдин арасындагы адам катарындагы айтарым, бүгүнкү күндөгү бийликтин иштешине, мамлекетибиздеги абалдын туруктуу болбошуна, же болбосо мамлекетибиздеги социалдык маселелердин чечилбешине түздөн түз бийликтин туура эмес иштегендиги себепкер экендигин биз айтып коюшубуз керек. Ошондуктан урматтуу туугандар, бүгүн мына ушунун тегерегинде сөз болот. Анан сиздердин айткан кандай суроолоруңуздар болсо, эмне деп суроо берсеңиздер, мен ачык, так жооп бергенге аракет кылам. Эч кандай бир жасалмалап олтурбастан. Ушул мен негизги айтарым. Анан эми суроолоруңуздар болсо, суроолоруңуздарга гана мен тез жооп берейин деген ойдомун. Рахмат баарыңыздар келгениңиздер. Ассаламу алейкум камчеке дейт. Динге көз карашыңыз кандай дейт? Дин, биз бардыгыбыз ушул жерде Кыргызстанда жашаган элдер 95% альхамдулилля мусулманбыз деген элбиз. Бардыгыбыз мусулман элбиз. Кудай буйрса, динге көз карашым жакшы. Азыркы күндө Аллага шүгүр, Алла Тааланы берген экен. 5 убак намаз окуп атабыз. Мындан ары дагы ушу сиздер менен бирге элибиз, журтубуз бардык ушу ислам динин өнүктүрсөк, ислам дининдеги ыйман менен жашасак, ыйманыбызды жүрөгүбүзгө кармасак, Алла Таалам ыйманыбызды саламат кылса, ошондо гана биз өнүгөбүз туугандар. Ошондон бардыгыңыздарды мен чакырып кетем ушуга. Камчинин Батукаевдин чыгарылышы бошотулушуна кимдин буйругу менен ишке ашты? Мындан аркы кадамыңызга рахмат. Мындан аркы кадамыңыз дейт. Урматтуу туугандар, Батукаев боюнча, бир бандит боюнча бир Кыргызстанда айтылбаган сөз калбады. Бул бир какой-то бир бандитти чыгарып алып, Кыргызстандын жетекчилери. Мына бүгүнкү күндө бүт дүйнөгө шылдың болуп отурабыз. Ал өзү чыгып кеткен жок да. Мына даже мына ровудага азыр бирөөнү апарып камап койсо жөн чыкпайт ал. Же жок дегенде эң болбой калды дегенде ошол камалып турган адамдын бир тууган уруктары, чоң урактары барып, ровудун начальниги менен же башкасы менен сүйлөшүп алып чыгып кетет. Батукаев кантип эле түрмөдөн өзү чыгып кетсин? Бул мыйзамдагы ууру, орусча айтканда вор в законе. Ал өзү чыгып кеткен жок. Муну чоңдорубуз түздөн түз кийлигишип чыгарышты.
Батукаевдин чыкканына биздин мамлекетибиздин жетекчилеринин түздөн түз күнөөсү бар туугандар. Ошондуктан мына Батукаев чыгарышып, анан бизди болсо эң коркунучтуу кылмышкерлердей болуп 9 ай камакта кармап отурду. 9 ай мени камакта кармап отурушту. Мына бизди 295 статья менен мамлекеттик күч менен басып алды, басып алууга аракет жасады деп 295 статьяны койду. Урматтуу туугандар, 295 статьянын өзүнүн көрсөткүчтөрү бар. Ал үчүн сөзсүз түрдө уюшкандык болуш керек. Сөзсүз түрдө куралдуу болуш керек. Сөзсүз түрдө ошол бийликте отурбаган адам болуш керек. Биз президенттин дарбазасына кирген жокпуз го? Биз өкмөттүн дарбазасына барган жокпуз го? Биз жогорку кеңешке барып атпайбызбы? Депутаттар ушуга эсине келсин деп.